Капиталдык курулуш департаментинин башчысы. 2023 жылга пландаштырылган бүт объектилер аягына чыгабы? 2 миллиард боюнча и местный бюджет боюнча. Аракет кылып атканын көрүп атам, мага конкретно айт. Чыгасыңбы, чыкпайсыңбы 2 миллиард боюнча? Азыр эч кандай тоскоолдуктар болуп атат, чыгабы. Эч кандай тоскоолдук жок. Бизде курулуш нормаларында өзүнүн мөөнөттөрү бар. Biz ошоларды аракет кылып атабыз, ошолорду бүтүп алсак жетишет. БСКда проблемалар алып келдик. Туурабы? БСК калган объектилерде БСКлар болуп, кыйынчылыктар болуп атат. Мал жергиликтүү бюджет несенен болуп атат. Ошол тармакта 2 миллиард боюнча жок. Давайте быйыл 2 миллиард боюнча толук кандуу бүтпөсө, Арапай 1 январь 2024 жылы көз көрүшпөйбүз. Түшүндүңбү? Мен муну жоопкерчилик менен мен сага айтам. Күнү түнү суббота воскресенье отпуска деген нерсе вообще элестетпеген. Эчтегенин. Кайда эмне проблема болуп атса айт. Жогу чечели. Жергиликтүү бюджет дагы ошондой. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатына курулуп аткан курулуштар дагы бүтүш керек. Так, Жалал Абад суу канал башкармалыгы. Быйыл казылып аткан суу түтүктөрү, канализация түтүктөрү кайсы айга барып бүтүрөсүз? Азыр жанагы экинчи фаза боюнча бизде 85%га 85% канализация бүтүп калды. Мына Бакиев көчөсү гана калды. Калгандарын азыр бүт баарын текшерип, асфальт көчтөрүн түзүп башташты. Спутникте азыр сүйлөшүп атышат ошо. 5-10 күндүн ичинде бүтүп чыгып канализация. Августтун аягына пландаштырып атабыз, жанагы кичине күн дагы салкылдаганда анын сууну немеге өткөрөбүз депчи. Азыр шкафтарды коюп суулар боюнча. Шкафтарды коюуда, суу түтүкчөлөрүн тартууда, саркындуу суу түтүкчөлөрүн тартууда көзөмөлгө катып алыңыз. Качественный болуш керек.